урматтуу айымдар, мен ушул жазаганым аябай кубанычтамын. Биринчиден ушул мастер-классты сиздерге тартып алганымда дагы аябай кубанычтамын. Анан ушул Ясеби атанын тушунда, кашында туруп алып, сиздерге съемка кылып, көз берейин деп, мынакей. Бул бозилерге түндүккө илине турган чачыктар. Мен тайнем ушундайды жазачу эле, мен кичике кезимде көрүп алып, анан чоңугумда жазаймын, үйрөнөмүн деп аябай үмүттөнүп элем. Түркістанға келгенде ушундайдан жетөөдү жазадым, съемка кылдым, мастер-класс сиздерге тартуулайм. Бүгүн ыйык айт күнү, анан ошол жерге арнап атайлап келдим. Ошо Ясеби атанын кашынан сиздерге ушул чачыкты көргөзүп коеюн деп. Мынакей көрүнүштүрбү. Эми бунун мастер-классын мен сиздерге көргөзүп берейин. Толук көргөзүп берейин. Бул анткени мындай нерсени биз бозилерден биз бозиде жашабагандан кийин бозидин ичинде жазалгансынын көбү ушу убакыт өткөн сайын жок болуп кетеби деп мен ойлойм да. Анткени мен бул уштукту жазайын, көрөйүн деп бир тапкан жокмун да. Бир мастерди таппай койдум. Үйрөтүңүзчү деп сурадым. Билесиңер десем көп айтты. Жок, билбейбиз деп. Көңүл бургум келет мына түйүнгө. Бул чаян түйүн деп коет. Ошо чаян түйүндү мен өзүмчө азыр арнап сиздерге көргөзүп беремин. Биз муну сактап калбасак ким сактайт? Бул түндүккө илине турган аябай керектүү нерсе. Жазабасак, сактабасак, сүрөткө тартпасак, мунун баары жок болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн мен сиздерге ушул мастер-классты толук, узак кылып көргөзүп берейин. Анан биз баарыбыз менет кылып сактап калайлы, жок болуп кетпесин мындай өнөрлөр. Бул керектүү, бизге керектүү өнөр. Анан бүгүнкү күн бул айт күн, мен аябай бактылуу. Түркістанда болгонумду, Ясеби атанын кашында турганымды, анан сиздерге ушундай мастер-классты арнаганымды аябай кубанычтамын. Жүрүңүздөр мастер-класска катышайлы. Урматтуу айымдар, мынакей керектүү заттардын баарын сиздерге койдум. Жип керек, карачайская шерсть деп коет го, мындай моток болуп чоң келет. Азыр мен ушу белевой шнурду алдым. Белевой шнурду алып 1 метр 20 сантиметр белевой шнурду алып туруп, ортосунан 20 сантиметрин ушу жип менен ушинтип сүйөгүңдү жип менен ородум. Мына мен кол менен көргөзүп атырмын, ушундай кылып. Ороп бүткөндөн мен 50 сантиметр белевой шнурдан мен 3 кабат кылдым. 3 кабат. Бул оң жагына, сол жагына дагы 50 сантиметр дагы 3 кабат белевой шнурларды азыр жип менен кошуп атам. Бекем байлаш керек. Ороп атканда эле бекем, тыкыз, аябай тыкыз айландырып жебин бири-бирине кош керек да. Мен белевой шнурларды ортосунан эле 6-10 бир алсам өтө калың болуп калат экен. Ошон үчүн мен биринчисинде 1,20 сантиметр белевой шнурдан 3 кабат алып туруп, 20 сантиметр орогондон кийин ортосунан, тең ортосунан мына көрүңүздөрбү? Эми мен коштум. Эки жагынан 50 сантиметрден дагы 3 кабат кылып, оң жагына да, сол жагына да эми ортосунан коштум. Бул илгичи ортосунда кошулуш керек. Мынакей ушинтип оройбуз. Билбейм, мен башкалар башкача оройтур, бирок мен бул аябай көп эксперимент кылып, анан ушундай кылып ородум да. Көрүңүздөрбү, белевой шнурду ушу 3 кабатынан дагы 4 кылыш керек да. Учу 4 болуш керек. 3 кабаттан 3 уч болуш керек.
мына ушинтип азыр бул жагынан сыя өңү ачык өңүн ороп атамын. Катуураак, тыкызыраак, мына белевой шнурдун ак өңү көрүнбөш керек. Бир 30 сантиметрден мен ушу эметтим, 30 сантиметр, 25 сантиметр ар кандай болот экен. Анткени жиптен сиз кандай калыңдыгын оройсуз. Мынакей төртөөнү минтип эметип алдым, ороп алдым. Эми мен ушул жерден мен комментарий кылбай эле коеюн, сүрөтүн карап көрүңүздөр. Эми астындагы калган ак өңдү жана белевой шнурларды ошо сыя өңдү жип менен дагы бүтүрөбүз учтарын. Мындай илгичтерди кылабыз, кошобуз. Илгич кылыш керек бири-бирине. Тегиз төртөө тең тегиз болуш керек. Мына жерден жип менен кайра кошобуз. Мен үчөөнү кошуп койдум, эми төртүнчүсүн сиздерге көргөзүп атам. Тыкыз бекем айы катуу байлаңыздар. Мынакей төртөөнүн жакшынакай кылып туруп жиптин астынан эме белевой шнур көрүнбөй калат. Өтө кооз жакшынакай болуп түшөт да. Мен белевой шнурду алган себебим мага ушул жакты да, 100 метр экен мотогу. Мына эми мен башында 1,20 кескем, эми болсо 1,50. 1,50ден 3'төн 4'өдү мынтип кайра ородум, дайындап. Ортосу мына сыя өңдү, анан кийин ачык сыя өң, анан кайра сыя өңдү. Мынакей мен бир жагын кошуп койдум. Мына 4 илгичке бирден салабыз, 1,5 метр белевой оролгон шнурду салабыз, кайра учтарын салып, анан чаян түйүнүн кошобуз. Мынакей бири-бирине кошуп, түйүндү бүтүрүп, астына кайра учтарын баардыгын ушинтип кошуп коебуз. Бекем тыкыз кылыш керек.
ошо жиптерди байлагандан кийин мен ушул жерде токтоп кетейин. ПВА эме клей менен клейлеп коюш керек, ачылып кетет. Аябай жакшы, бекем кармайт экен. ПВА кургагандан кийин көрүнбөй деле калат экен. Ушунда азыр ак көрүнүп атат, бирок анан кургагандан кийин көрүнбөй калат. Мына төртөөнүн учун баарын ушинтип окшош кылып туруп кошуп коебуз. Бири бирине ушинтип кошо беребиз. Экиден бөлүп, анан 1,5 метрдик шнурду төртөөн кошкондон кийин бир чаян түйүн болот, ачык, мына сия ачык, көрүңүздөрбү мынакей. Шнур ылдый жагында шнур жатыр го 1,5 метр, эми ошону ушинтип түйөбүз мынакей. Ушул жерден да мен комментарий кылбай эле коеюн, мынтип караңыздар.
мынакей бүтүрдүк. Дагы да мына экиден эметек. Бул жеринде мен азыр 1,78 3төн 8 кылып кесип, кыркып дайындап, мына монтип, учтарын сыя өң, аяктарын эме ылдый жактарын ачык өңдү кылдым. Өңдөрүн ар кандай алсаңыздар болот. Эжекелер, мен абдан көп түздүү жиптерди алдым дагы, аябай кооз болот экен. Эми мага мондай жиптер артып калгандан кийин мен ошол жип менен жасадым. Дагы да болсо, мынакей эжекелер, мен комментарий кылбай эле коеюн бул жерден. Сиздер жөн эле карасаңыздар бүт түшүнүктүү болот.
Түйүнчүктөрдү биз бүттүк. Көрдүңүздөрбү? Уже кооз, аябай кооз, ушул мезгилде деле аябай кооз болуп атат. Төртөөнү тең кылганга аракет кылыңыздар. Улам улам карап тургула. Түйүнчүктөр бири бири менен дал келиш керек да. Бирөө узун, бирөө кыска болсо эмеси билинип калат. Андан кийин чачык ийилгенден кийин билинип калат. Мынакей жекелер кооз аябай жакшы. Дагы да айткым келет, мен башка жиптерди да көрдүм, бирок ушу белевой ак жип аябай жакшы экен. Мынакей мен түйүп бүттүк. Жиптерди, кызыл өңдүү жиптерди иридик. Ийик менен ирип, мынакей. Муну дайындадык азыр, эмеге чачыкка дайындадык. Дайындап, баары деген мынакей үйдөн алып келгем, өзүмдүн апамдын эмесин, ийигин. Мынакей чачыктарын бир сире байлап баштадык, мончуктурун да коштук. Эми азыр мен сиздерге чачык жасаганды көргөзөйүн. Цыганский иголка деп коет, чоң темени. Ошого жипти саптайбыз, узунураак эле саптайбыз. Анткени ошо жип менен кайра чачыктарды байлайбыз. Учуна көрүңүздөрбү, китепти койдум. Иненин учунан мынакей эки айландырам жипти. Кайра алып кетем китепке, кайра эки жолу бураймын. Мынакей бурап, анан дагы ылдый жакка алып кетем. Мынакей ушинтип эметтербиз. Иненин эмесине, баягы көлөмүнө жараша бүт чачыктарды урой беребиз. Инеге биз жипти саптадык да. Эми ошо жипке азыр могу чачыктарды акырын жылдырабыз. Мынакей көрүңүздөрбү? Мунун баарды акырын жылдыра беребиз. Мынтип караганда оңой эле, мынакей акырын уже түшүрүп атабыз, көрүңүздөрбү? Бирден түшүрүш керек. Мен экөө түшүп кеткенден кийин мына чатак болуп калды бирде. Азыр бири-бирин бөлүп чаташып кетет да. Акырын жылдыра беребиз. Эми бул бир убакыт алат, бирок кооз аябай. Ушинтип китепке акырын илип эметтерди. Мен азыр комментарий кылбай эле коеюн, сиздер көрө бериңиздер.
болду. Чачыктын өзүңүздөр көрөсүздөр, жетиштүүбү жетишпейби, чачыктын мындай эмелери сантиметр жетеби жетпейби, ошону көрөсүздөр. Бул эми кооз эле чачык болот. Баарын түздөп ийнедеги жипке бунун баары жылып кетти. Азыр мен байладым. Бирөөнү көргөзүп берейин мынакей. Жиптин кыскараак жагын байлайбыз. Мына эменин чачыктын учун көрүңүздөрбү? Мен эме жип менен аябай калыңдап койдум. Мына түйүндөрүн көрүңүздөрбү? Мына ачык өңдүү жипти аябай ородум учуна. Өйдө жагына мен чачыкты байлап атам. Чачыкты байлап бекем кылыш керек да, мунун баарын бекем чечилип кетпесин, ачылып кетпесин. ПВА клей менен колдонуңуздар. Улам клейлеп коюш керек. Кайсы жерден жипти кырктыңыз, ошол жерде эки жип кошулган жерде акырын клейлеп койгула. Мынтип азыр оройбуз. Мынакей. Ушу чачыкты мынтип ороп коебуз. Ченейбиз. Бир чачыгы өйдө жакта, бир чачыгы ылдый жакта болуп калбасын. Уч жагында 4 чачык болот. Ошо 4төө тегиз болуш керек. Мынакей. Ороп бүткөндөн кийин жанагы ийнедеги жиптин, ийнени кыркканда бир учу болот жиптин. Аны жана байладык. Эми болсо ийненин чачыктын аяк жагындагы жиптер катуу бекем ороп, байлап, аябай катуу тартыңыздар. Ачылып кетпесин, чечилип кетпесин, ачылып кетпесин. Анткени муну менен колдонот, нары бери салынат. Мынакей азыр ушул жерде бир чачыктын бир оролгон жебине учтарын кошуп туруп, бекем байлап, бекем тартып туруп аябай катуу тартыш керек. 2 сыра, 3 сыра байлап, анан кереги жок жебин чечип туруп, анан кыркып коюш керек. Кыркып, анан клейлеш керек. Клейлеп койсо чечилбейт. Мынакей, мына 3-чү чачыгын мен жазып көргөзүп бердим. Бул оңой эле. Эжекелер мага подписка кылып, лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Башкаларга да бөлүшүңүздөр. Мен бул негизи үйрөнүш үчүн аябай мээнет кылдым. Чынында ар кайсы источниктерди карадым, эмелерди сурадым, эжекелерден видеолорду карадым. Анан эми ошо көргөзгөнгө аябай жакшы тартып бергенге, качествосы менен тартып бергенге аракет кылдым. Подписка кылыңыздар, көрүңүздөрбү кандай кооз. Эми мен мына көрсөтүп коеюн кантип мен жипти иридим. Ирип алдым. Ар кайсы өңдөрдө ирип эметtim. Подписка кылыңыздар эжекелер, кандай кооз нерсе, үйрөнөлү, сактайлы. Мен менен бирге болуңуздар эжекелер.